Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз. Министр президенттин кадырын түшүрдү. Ушундай уудуу кептер эл арасында соцсеттерде тарап кетти. Анын себеби 2023 жылдын август айынын башындагы Олимпиада оюндарынын катышуучуларын Ала Тоо аянтына тосуп алуу салтанаты болгон. Олимпиада оюндарынын жеңүүчүлөрү күмүш медалдын ээлери Айсулуу Тыныбекова, Акжол Махмутов, коло медалдын ээси Мээрим Жуманазаровалар башында болгон 16 катышуучулары Ала Тоо аянтына келген. Салтанаттуу кечеге өлкө башчы Садыр Жапаров башында туруп, маданият, спорт, туризм министри Кайрат Иманалиев сөз бербегенде уялып кетти. Уялганына чыдабай өлкө башчы ошол жерден министр Кайрат Иманалиевке элдин көзүнчө сөгүш берди. Министрдин билдирүүсүндө сценарий президенттик аппараттан даярдалып келген. Жылдысы жанган Мээрим кичинекейинен күрөшкө кызыккан. Анын атасы Айпер Медет кызы менен кошо машыктырган. Өзү назик болгону менен билектүү балбан болуп чыга келди. 68 кг салмакта Азия чемпионатынын коло медалынын ээси. 2018 жылы Жакарта коло медалынын ээси болсо, 2009 жылы Сиан шаарында коло медаль алган. 2021 жылы 68 кг салмакта Азия чемпиону болгон. 2021 жылы Токио Олимпиадасында Мээрим Жуманазарова коло медалдын ээси болуп келген. Күзүндө саясат күчүнө кирет, ошондо күчкө келет. Учурда ошол мезгилге жоон топ саясатчылар топтошуп, билектерин тирip жатат. Анда жогорку кеңешке аттануу, мында ат салышы кандай болот, аны убакыт көрсөтөт. Көрсөткөнү менен азыртан эле чогулуш өткөргөндөр башталды. Анын ичинен реваншисттер да болушу мүмкүн. Жылымчык жыландар акырын бийликтин ичине кирип алып suurулуп чыгаар дегендер да жок эмес. Айтор кызыктын баары гүрүлдөгөн күзүндө күрөш болот. Бийликтин партиясы чыкпайт деген менен жаңы партияларды алып чыгат. Элдин арасындагы кептен улам бийликтеги чиновниктердин балдары жаңы партия менен чыгат. Дагы эле баягылардын баягысы боло турган. Бирок жаңы форматта, атадан балага өткөн мураскерлик формат. Бийлик саясаттан четтеген болуп, куулукка салып, жаңы саясатка жол салат. Өлкө тарыхында жаңы барак ачылды. Ал тарых бетин Айсулуу Тыныбекова ачты. Айсулуу бала кезинен дүйнө чемпиону болгусу келген. Ошол улуу сапарларга эмгеги менен жетти. Азия өлкөлөрүн багынтып, Азия чемпиону болду. Дүйнө жүзүн багынтып, дүйнө чемпиону аталды. Учурда дүйнөлүк кыздар арасында күрөш боюнча алдыңкы рейтингде турат. Өтүп жаткан Токио Олимпиадада күмүш медаль алды. Дүйнөлүк тарыхта Олимпиадада күмүш медаль алып, көз жашын төккөн кыз аталды.